بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا وأكبره تكبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد өткөнкү сабагыбызда биз деген ушу Аллахтын акысы жана ошондой эле башка пайгамбардын акысы жана көптөгөн исламдын өзгөчөлүктөрү тууралуу айтканбыз. Жана ошондой эле башчыга болгон мусулмандын башчыга болгон милдетин айтканбыз, кандай баш ийиш керек. Жана ошондой эле пайгамбарыбызды ээрчүү тууралуу айтканбыз. Бүгүнкү сабагыбызда болсо иншалла дагы эле ошол сабагыбызды улантабыз, исламдын өзгөчөлүктөрү тууралуу. Динул ислам юджибу аля кулли муслим ан юкрима дайфаху ва жараху ва ан юхсина иля архамихи ва акарибихи. Ислам дини мусулманды милдеттендирет коногуна жакшы мамиле кылууга жана ошондой эле кошунасына жакшы мамиле кылууга, аларды урмат сый менен мамиле кылууга ислам дини милдеттендирет. Ва ан юхсина иля архамихи ва акарибихи. Жана ошондой эле туугандарына, жакын туугандарына, алыскы туугандарына дагы жакшы мамиле кылууга, алар менен туугандык мамилени үзбөөгө ислам дини мусулманды милдеттендирет. Буга далил وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким Аллахка жана ахирет күнүнө, кыямат күнүнө ыйман келтирген болсо дейт, коногун сыйласын дейт, коногуна жакшы мамиле кылсын дейт, коногуна сый көрсөтсүн дейт. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Ал эми кимде ким Аллахка жана ахирет күнүнө ыйман келтирген болсо дейт, ал кошунасына жакшы мамиле кылсын дейт. Кошунасына жакшы мамиле кылып, жакшы мамиледе болсун дейт кошунасы менен. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. Ал эми кимде ким Аллахка жана ахирет күнүнө ыйман келтирген болсо дейт, туугандык мамилени бекемдесин дейт, туугандык мамилени үзбөсүн дейт. Muttafaqun alayh an Abi Hurayra radhiyallahu anhu. Бул хадис Бухари Муслимде келген, жана Абу Хурайра радhiyallahu anhu риваят кылган. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: туугандык мамилени үзгөн адам бейишке кирбейт дейт. Muttafaqun alayh an Жубейр бин Мут'им радhiyallahu anhu. Бул хадисте Бухари Муслимде келген, Жубейр бин Мут'им радhiyallahu anhuдан. Ислам дининин дагы бир өзгөчөлүгү: دين الإسلام يوجب على المسلم أن يتجنب أذية أخيه المسلم. İslam dini deyt, musulmanды милдеттендирет башка бир мусулман бир тууганына зыян келтирбөөнү, ага зыян жеткирбөөнү жана ага зулумдук кылбоону. Аллах Таала Кур'анда айтат: قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا дейт. Момун эркектер менен момун аялдарды кылбаган иштери себептүү аларга зыян келтирген адамдар өздөрүнө чоң дооматты жана анык күнөөнү жүктөшүптүр дейт моюндарына. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: мусулман деген дейт, анын колунан жана тилинен башка мусулмандар зыян чекпегени дейт. Мусулман деген ким дегенде, мусулман деген колу менен жана тили менен башка мусулмандарга зыян келтирбөөсү дейт. Ушул мусулман дейт. Бул хадистагы Бухари Муслимде келген, Абдулла бин Амр бин Ас радhiyallahu anhuдан. Динул ислам, ислам динин дагы бир өзгөчөлүгү: динул ислам юджибу алал муслим ан ятажаннаба адиятал хайванат. Ислам дини дейт, мусулманды милдеттендирет дейт, айбанаттарга, жаныбарларга дагы зыян келтирбөөнү, аларга зыян жеткирбөөнү. Буга далил фи сахихайн Бухари Муслимде келген хадис من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah'ın elçisi aytты дейт: عذبت امرأة في حرة حسبتها дейт. Bir ayal дейт, мышык себептүү тозокто азапталат дейт, азапталды дейт. لا هي أطعمتها ولا سقتها. Ал ayal дейт, ал мышыкка тамактагы жана суу да бербеди дейт. ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض. Жана ал мышыкты бир жерге камап, ошол жерден кой берип бошотуп да жибербеди. Ал талаага чыгып,
жерден курт кумурскаларды жеп өзүнүн курсагын тойгузганга, жанын бакканга. Хатта матат жуан. Эмне дейт? Ошол ачка болуп өлгөнгө чейин ошо бир жерде камап, тамак дагы, суу дагы бербей өлтүргөн. Ушул бир мышык себептүү аял тозокто азапталды дейт. Ошон үчүн биз адамдарга эле эмес, ислам дини бул мусулман адамды милдеттендирет. Адамдарга эле эмес, айбанаттарга дагы, жаныбарларга дагы зыян келтирбөөнү, аларга зыян жеткирбөөнү. Өзгөчө ушул айыл жергелеринде кошунасынын же болбосо бирөөнүн бир малы, жаныбары эмеге кирип кеткен болсо, мисалы огородуна дейбизби, короосуна дейбизби, кирип кеткен болсо, ошону барып таш менен же бир таяк алып алып ошону чапкылайт. Бул туура эмес. Ислам дини мусулманды милдеттендирет. Адамдарга эле эмес, айбанаттарга дагы мээримдүү, аларга дагы бир жакшы мамиле кылууну. Ислам дининин дагы бир өзгөчөлүгү динул ислам абаха للمسلمين الزواج الشرعي الذي يحصل به تحسين الفرج. Ислам дини дейт, мусулманга дейт, уруксат кылган дейт, шариаттын жолу менен нике кылып үйлөнүүгө дейт. Ушундай болсо жанагы эмелерден сактанат дейт, зина эмелерден. Вагаддул басар дейт, жана көздөр күнөөдөн сакталат. وحرم الزنا الذي هو سبب الضياع الأسباب. Жана ислам дини дейт, зинаны арам кылган. Зина себептүү тукумдар мындайча жоголот дейт, белгисиз болуп калат дейт. Мисалы, кээ бир зина кылгандар мисалы балдарын билбей калат кимден төрөлгөнүн. Анан ошентип отуруп зина көбөйсө, жерде, кайсы бир жерде, кандайдыр бир жерде болсун, зина көбөйгөн болсо, балдарын билбей калат бул кимдин баласы. Анан отуруп ошол балдар өзүнүн ата тегин билбей калат. Ким билет, балким эки бир тууган үйлөнүп калышы мүмкүн. Бул нерседе эч кандай бир шек жок. Ва касватул кулуб, жана ушул зина себептүү адамдын жүрөгү катуу болуп, мерез болуп калат. Ва интишарул амрад, жана ушул зина себептүү ар түрдүү, ар кандай жугуштуу адамды өлүмгө чейин алып бара турган оорулар жер бетинде жайлат. Ва кала Аллаху азза ва жал: "Фанкиху ма таба лакум минан нисаи ва масна ва суласа ва рубаа." Өзүңөргө жаккан аялдардан экөөнү же үчөөнү же төртөөнү никеңерге алгыла дейт. Fa in khiftum alla ta'dilu, эгер адилеттик кыла албай калуудан корксоңор дейт. Fawahidatan aw ma malakat aymanukum, анда бирөө же кол алдыңардагы күң аялдар менен чектелгиле дейт. Залика адна алла ta'ulu, ушул силердин зулумдукка жол бербешиңер үчүн эң жакын жана эң жакшы амал дейт. Wa qala Allahu azza wa jalla: "Wa la taqrabu zina", зинага дейт, жакындабагыла дейт. Аллах Таала айткан жок зина кылбагыла, зинага жакындабагыла дейт. Ар кандай зинага алып бара турган жолдордон алыс болгула дейт. Ар кандай зинага алып бара турган жолдорду жапкыла дейт. Вала тaqrabu zina, зинага жакындабагыла, зина кылбагыла дебеди. Иннаху кана фахишатан ва са'a сабила, ал ыплас, бузуку жана эң жаман жол дейт. وقال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة. Зина кылган аял жана зина кылган эркектин ар бирин 100 балактан ургула. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Эгер Аллахка жана акырет күнүнө ыйман келтирген болсоңор, Аллахтын динине өкүмдү аткараарда ал экөөсүнө жан тартпагыла дейт. فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Экөөнүн жазаланышына момундардан бир тайпа күбө болуп турсун дейт. Аллах Таала бизди бул күнөөдөн сактаган болсун. Ислам динин дагы бир өзгөчөлүгү динул ислам يحث على الإطعام الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. Ислам дини дейт, үгүттөйт, үндөйт дейт. Эмнеге дейт? Жакыр колунда жок,
жана мискин, жана ошондой эле жетим жесирлерди дейт, аларды тамактандырууга, аларга кайрымдуу кылууга ислам дини ушул нерсеге үндөйт дейт. Ва юраггибу бил ихсани илейхим, жана аларга ихсан, кайрымдуу кылууга үгүттөйт дейт. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам, Аллахтын элчиси, ага Аллахтын салават саламдар болсун, айтты: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر والقانت الذي لا يفطر. Кимде ким жесир аялга жана жакырга жардам берсе, Аллах жолунда согушкан жоокерге же түнү бою намаз окуган, күндүзү орозо кармаган адамга окшош дейт. Субханаллах. Muttafaqun alayh an Abi Hurayra radhiyallahu anhu. Bu hadis Bukhari Muslim'de Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılgan. Ve qala an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem: "Kafilul yetimi ana ve huve fil cenneti kahatayn ve ashara isba'ih." Peygamberimiz sallallahu alayhi ve sellem aytadi: "Jetimdi asırap kamkorduguna algan adam deyt, insan deyt. Beyişte deyt. Menimenen мондай болот дейт. Жана ушундай кылып туруп, ушинтип айтып туруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колу менен ишара кылды. Ал сөмөйү менен ортону мындай жакын кылып туруп, тургузуп туруп көрсөттү. Жетимди асырап, камкордугуна алган адам дейт, мен менен ушундай бейиште, ушундай жакын болот дейт. Muttafaqun alayh an Abi Hurayra radhiyallahu anhu. Бул хадис Bukhari Muslim'de келген. Abu Hurayra radhiyallahu anhu риваят кылган. Dinul Islam yu'azzimu hurmatal muslim fi malihi ve demihi ve irdihi. İslam dini deyt, musulmandын өзүнүн урматтоого, ага жакшы мамилеге кылууга үгүт кылат, жана ошондой эле анын мал мүлкүн, жана канын, жана намысын дагы, кадыр баркын дагы урматтоого үндөйт. Ва кала an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi yawmin nahr fi shahril haram wa ballatil muharrama. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: хач убагында курмандык чалына турган күнү, жана ошондой эле Аллах Таала кан төгүүнү, согушууну арам кылган айда, жана ошондой эле арам болунган шаарда туруп мындай деп айтты: инна димаакум ва амвалакум ва арадакум алейкум харамун дейт. Силерге бири-бириңерге дейт, каныңар жана мал мүлкүңөр, жана ошондой эле намысыңар, кадыр баркыңар бири-бириңерге арам болду дейт. Арам дейт. Muttafaqun alayh an Abi Bakr radhiyallahu anhu. Бул хадис ошо Bukhari Muslim'de келген, Абу Бакр радhiyallahu anhu риваят кылган. Ва кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтын элчиси, ага Аллахтын салават саламдары болсун, айтты: "Би хасби имри мин аш-шарри ан яхқира ахахул муслим." Мусулман адамга дейт, жетиштүү болот дейт, башка бир мусулманга жамандык кылуусу дейт. Ан яхқира ахахул муслим, аны кемсинтип, аны кемсинтүүсү эле ага жамандык кылганга жетиштүү болот дейт. Куллул муслим алал муслими харамун дамуху ва малуху ва ирдуху дейт. Ар бир мусулман дейт, башка бир мусулманга арам дейт. Эмнеси? Каны, жана мал мүлкү, жана намысы, кадыр баркы дейт. Ахражахул Муслим ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu. Бул хадисти имам Муслим өзүнүн сахихинде риваят алып келтирген, жана бул хадисти риваят кылган Абу Хурайра радhiyallahu anhu. Бул жерде кемсинтүү дегенде адам өзүнүн бир мансабына, же байлыгына, же дагы бир нерсесине, күчүнө таянып башка бир мусулманды кемсинтүүсү, басынтуусу, аны кордоосу, ушундай эле кылуу, аны кемсинтүү, аны өзүнөн ылдый көрүү, же аны кандайдыр бир кичинекей Аллах жараткан бир кемчилиги болсо, ошонусу менен кемсинтүүсү, ушул эле башка бир мусулманга жамандык кылгандай болот дейт. Ушул эле жамандык кылганы дейт. Аллах бизден сактасын текеберчиликтен. Аллах Таала ар бир инсанды ар кандай келбетте, бирөөнү сары, бирөөнү кара, бирөөнү ак, бирөөнү узун, бирөөнү семиз, бирөөнү кыска кылып жаратат. Ошон үчүн ушул сыпаттар себептүү, Аллах жараткан сыпаттар себептүү бири-бирибизди кемсинтпешибиз керек. Биз бири-бирибизди кемсинттикпи, биз ошого жамандык кылган болобуз. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпай, жамандык кылганы жетиштүү болот, ан яхқира ахахул муслим дейт. İslam dininin dagı bir özgöçölögü, dinul İslam ya'murul muslimina bit-ta'awuni 'alal khayr ve 'adami t-ta'awuni 'alal şerr.
İslam dininin dagы bir özgöçölүгү. Dinul İslam yahussul muslime ala ani. İslam dininin dagы bir özgöçölүgü. Dinul İslam ya'murul muslimina bit-ta'awuni alal hayr ve adamit ta'awuni alal şer. İslam dini deydi. Musulmandarga buyruk kılat. Жакшылыкта, жакшы иштерде бири-бирине жардам берүүгө, бири-бирине көмөк көрсөтүүгө. Ал эми ушунун эле каршысы болгон күнөө же жаман бир иштерде бири-бирине жардам жана көмөк көрсөтпөөгө ислам дини буйрук кылат. وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. Жакшылык жана таква иштерде бири-бириңерге жардам бергиле дейт. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ал эми душманчылык жана күнөө иштерде бири-бириңерге жардам бербегиле дейт. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтат. Кайсы бир момун, башка бир момун мусулмандын бул дүйнөдөгү бир кыйынчылык, бир кайгы, бир оор ишин бүтүрө албай жүргөн бир ишин, ошол ишин чечип, ошол иштен бир жоюп берген болсо башка бир момундун дейт. Аллах Таала дейт: "Наффасаллаху анху курбатан мин кураби яумил кыяма" дейт. Ошол инсанын кыяматтагы бир оор, кыяматтагы бир кайгы, кыяматтагы бир оор ишин Аллах Таала жоюп же ошону чечип коет дейт. "Ва ман яссара ала му'сирин яссараллаху алейхи фид дуня вал ахира" дейт. Ал эми кимде ким башка бир момундун бир оор ишин, бир кыйынчылыгын жеңилдетип берген болсо, ишин жеңилдетип бүтүрүп берген болсо, Аллах Таала анын бул дүйнөдө жана ахиретте ишин жеңилдетет дейт. "Ва ман сатара муслиман сатарахуллаху фид дуня вал ахира" дейт. Ал эми кайсы бир мусулман башка бир мусулмандын кемчилигин, бир айыбын жаап жашырган болсо, аны Аллах Таала бул дүйнөдө жана ахиретте кемчилигин, айыбын жаап жашырат дейт. "Валлаху фи аунил абди ма кана ал абду фи аунил ахихи" дейт. Аллах Таала бир пендесине дейт, ошонун бир жардамында боло берет дейт. Пенде качанга чейин башка бир мусулман бир тууганынын жардамында болуп жүрсө дейт. Мынакей ислам дининин өзгөчөлүгү. Бири-бирине жакшылыкта жардам берүүсү, бири-бирине бир жакшы иштерде, сооптуу иштерде бири-бирине жардам берүүсү, бири-бирине жакшылык каалоосу. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи" дейт. Силердин бирөөңөр дейт толук ыйман келтире албайсыңар дейт силер. Качанга чейин дейт өзүңөргө каалаган, өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башкага ыраа көрүп, башкага жакшы көрмөйүнчө, башка ошол нерсени да башкага кааламайынча дейт. Ал эми бизде азыр бир модага айлангандай, же бир адатка айлангандай, башка бир мусулмандын кемчилигин, айыбын издеп, аны айыбын көрбөсөк да ошонун айыбын издеп, ошону элге жайып, бул нерсе биздин бир адатка айлангандай. Мынакей бул хадисте Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Ва ман сатара муслиман сатарахуллаху фид дуня вал ахира" дейт. Кимде ким бир мусулмандын, башка бир мусулмандын кемчилигин же айыбын жашырган болсо дейт, Аллах Таала ошону дейт бул дүйнөдө жана ахиретте айыбын жана кемчилигин жаап жашырат дейт. Ал эми азыр жөнөкөй эле мусулмандардын эмес, чоң илим ээлеринин, аалымдардын, имамдардын алардан бир ката издеп, алардан бир айып издеп, алардын айыптарын жана кемчиликтерин элдерге жайып жамандоосу. Мындай сыпат мусулманга жана момунга ылайыктуу сыпаттардан эмес. Аллах Таала бизди ушул сыпаттардан сактаган болсун. Бул хадисти Муслим риваят кылган, имам Муслим рахимахуллах риваят кылган, Абу Хурайра радиаллаху анхудан. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. Emne deyt? Allah'ın elçisi, Allah'ın salavat salamları olsun. Momun deyt,
башка бир момун менен дейт бир курулуш сыяктуу дейт. Бир имарат курулуп жаткан бир имарат сыяктуу дейт, курулуш сыяктуу дейт. Алар дейт бири-бирин бекемдеп турат дейт. Бири-бирин бекемдеп турат, бири-бирин алсыздатпайт дейт. Азыр кемчилик издеп, айып издеп мусулмандар бири-бирин алсыздатышат. Бул хадис Бухари Муслимде келген. Бу Муса аль-Ашари радиллаху анхудан. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه والحمد لله رب العالمين.